Саламатсыздарбы? Дил санат берүүсүнүн бүгүнкү каарманы белгилүү адабиятчы, фольклорист, филология илимдеринин доктору, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Кыдырбаева Раиса Заитовна. Биз бүгүн эже менен жакыныраак сүйлөшөлү деп келатабыз. Киргиле. Ничего, акырындык менен жүрөбүз. Силер эмне академиядан келатасызбы? Аяка барды. Азыр болсо дил санат деп теле берүү бул деген санат деген студиянын берүүсү. Анан мен тартасызбы теле студияга? Отур, анда отуралы, келгиле, отурубуз. Кыдырбаева Раиса Заитовна 1930 жылы төрөлгөн. Филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз ССРнин Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер. Ал 1952 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин, 1956 жылы Москвадагы Дүйнөлүк адабият институтунун аспирантурасын аяктаган. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында улуу илимий кызматкер, 1992 жылдан бөлүм башчы кызматтарында иштеп келет. Кыргыз адабияты жана фольклору боюнча адис 80ге жакын илимий эмгектин, анын ичинде 20га чукул монографиянын автору, анын жетекчилиги менен 25 кандидаттык иш корголгон. Сиз ушул өмүр бою илим тармагында келатасыз. Баягы окууну бүткөндөн баштап Илимдер академиясында да бир жерде иштеп, дарак бир жерден көгөрөт дегендей. Анан ошол илимге болгон сиздин жолуңуз, чыйырыңыз ушул кайсыл жерден, кайсыл үйдөн башталды экен, ушул нерсе баарыбызга эле кызык болуш керек. Сиз балалыгыңыз, ата энеңиз тууралуу айтып берсеңиз. Мен эми 1930 жылы 30 ноябрда ушу жарык дүйнөгө ушу Фрунзе шаарында келиптирмин. Аталарым Каракол шаарында турушкан экен мурда. Андан кийин бу жерге Фрунзеда Советская партийная школа деген бир мектеп ачылыптыр. Атамды ошо мектепке мугалим катары чакырып, атам ушу жерде иштеп жүргөндө мен ушу Бишкекте төрөлүптүрмүн. Андан кийин 1 жыл, 2 жылча иштесе керек атам бу мектепте. Анан атамды кайрадан тиги Караколдо ошо Советская партийная школанын филиалын ачат экен. Ошо филиалга атамды кайрадан мугалим кылып жиберип, анан ошого директор кылып жиберет экен. Анан биз кайрадан Караколго көчүп кетет экенбиз. Өзүбүздүн түп тамырыбыз Жетөгүз аймагы. Биздин чоң атабыз Кыдырбай Жетөгүздүн аймагында бий болуп турган киши экен. Алдынын бир туугандары Кыдырбай, анан Талып Молдо деген киши болгон, ошол бир тууган, Акмат Молдо дегендер бир туугандар. Барысы Байболоттун балдары экен. Ошондон тараптыр атам жалгыз уулу экен. Тиги Кыдырбайдын калгандары 3 кызы бар экен. Ошо 3 кызынын бирөө мына бая мен сага айтпадым беле, тиги Курман эжем деп. Ошо Курман эжем бу жерде атам Бишкекке келгенде Курман эжемди ала келип, анан кийин Москвага стенографиялык окууга жиберет. Ошо жактан 28-29 жылдарда бу жерде болуп, анан 30 ошо мен туулган жылдары болса керек, Москвага барып стенографический курсты бүтүрүп келип, анан ушу Фрунзе шаарына редакцияларда, бир топ редакцияларда стенографистка болуп иштейт экен, биринчи иштеген иштери. Кийинкиси болсо дагы айтып берермин Курман эжем жөнүндө. Атамдын ишинен кичине силерге билгизип коеюн. Атам өзү жалгыз бала экен. Тиги Кыдырбайдын жалгыз бала болгондон кийин Талып Молдо билимдүү киши экен.
билимдүү киши, библиотекасы да болгон экен, китептери болгон экен, кыргыз тилинде, татар тилинде, чагатай шифр менен жазылган китептер аябай көп болгон экен. Мен аны көрбөй калдым, бирок көргөндөр айтышат, ошо китеби аябай чоң библиотекасы бар эле дейт. Анан ал киши кыргыз тарыхында жазган киши экен. Ошо тарыхы кийин журналдарга, Ала Тоо журналына чыкты го, үзүндүлөрү боюнча. Атамдын ошо алгачкы түшкөн бир-эки сүрөтү бар экен, сакталып калыптыр менде. Анан кийин мамам экөө ошо тиги жетөгүздө иштеп жүрүп, анан кийин экөө бир мектепте иштеп калышат экен, Чырак, атамдын айылындагы мектепте. Мамам да ошо жерде сабак берип, атам да сабак берип, анан экөө ошо жерде анан үй бүлө курушат экен. Чыракта баштап, ошо үй бүлө курган сүрөтү да бар. Мен тиги көргөзүп коеюнчу силерге. Атамдын мурдагы биринчи сүрөттөрү, жаш кезиндеги сүрөтү. Ошо атамдын. Анан мына партшколада, бая мен айтпадымбы, филиалда иштеп жүргөн мына атам. Ошо партшколанын немелери экен, мугалимдери экен, ошолор отурат. Ата энеңиздин сиз эң улуу кызысыз да? Мен жок, менден улуу эжем бар болчу. Ал эжемдин да сүрөтү бар эле, мына. Мен межем азыр кайтыш болуп калган эле жекебиз, жок. Ошол эң улуусу, андан кийин бул эжемден кийин эле мен. Канча кыз эле эже үй бүлөдө? Биз 3 кыз элек. Менден кийин дагы бир сиңдим бар. Ал сиңдим азыр тиги пенсияда, общество знанияда референт болуп иштеп жүрүп өттү ошо. Мына мамамдын сүрөтү, жаш кезиндеги сүрөтү. Татар кызы дешет, Мамам эме башкырт. Башкырт. Тиги таятабыз башкырт экен. Башкыртстандан келген экен. Баягы биринчи мировой уруш болгондо рабочийларды тиги Российская империя ошо жерден бардык майда элдерден чыкырткан экен да. Анан ал ошо жерден эмесине кирбей бу жакка Кыргызстанга качып келиптир таятабыз. Ошо жерге келип орношуп, өзүнүн хутору да бар эле, бир тегирмен салганы бар эле, өзү мал айдап жүрүп, Кыргызстандан Анжиянга чейин алып барып сатып, анан кайра келип ошентип жүргөн киши экен. Мен ал кишини көрбөй калдым. Ал кишини раскулачить этип, эмесин хуторунда алып барысын өзүн алып кетип, ошо бойдон дайыны жок, жоголуп кетти. Бу Алишер деген неберем. Ама болсо Кеңешбек экөөбүз Караколдо жүргөндө мына Асел деген кызым ушунда Караколдо түшкөн сүрөтүбүз. Асел кичинекей турбай, фото кез. Мына ушу Бишкекте иштеп жүргөн кезде атам, атам, мамам, могу мен. Могу Фатима эжем мамамдын сиңдиси. Бул Молдагазы Токобаевдин аялы. Жан алдындагы уулу, Ал уулу Марат Токобаев дегенди билишип элеңер. Член-корреспондент, академияда иштеген, чоң окумуштуу эле. Ошо уулу да кайтыш болуп калды. Ошол. Мына могу сиңдим, менден кийинки Венера деген сиңдим. Жаш кезиңиздер турбай, 72-нчи жылы. Ама болсо көлгө барып деген көлдө жүргөндө тартып туруп. Майрамкан эже Роза Айтматова. Бая эме Акаевдин аялы эме өткөзүп жүрбөдүбү? Манашчы, жаш манашчылардын фестивалин көлгө алып барып, ошондо барганда түшкөнбүз ушу. Аспирантурада окуп жүргөндө эме Шаршембек Үмүталиев деген адабиятчы билесиңби? Бизден 1 жыл мурда аспирантурага кеткен. А биз Маленов, мен, Борбугулов болуп 1 жылдан кийин барганбыз. Институт мировой литературы деген институтка ошо жерде окуганбыз. Жаңыдан барып, анан ошондо сүрөткө түшкөнбүз. Мына бу жерде Маленов,
Маленовда барган ошондо. Могу менин сиңдим Венера деген сиңдим. Бир жолу китептеримде мындай ачып карап отурсам, бир китептин ичинде бир кагаз жүрөт. Карасам ыр экен, мага арнап жазылган ыр экен. Анан кийин окусам, аябай аны көрбөптүрмүн, окубаптырмын, кийин бир топ жыл өткөндөн кийин окуп жүрбөймүнбү. Анан ошону окусам, аябай жакшы ыр экен, эсимде калыптыр. Айтып берейинби? Туп-тунук тосусундай тилегим бар, жалындай жалбыртаган жүрөгүм бар. Ак тилек, таза жүрөк тартуу кылсам, жарокер албайбы деп күмөнүм бар деп жазыптыр. Ким жазды ошондо? Мухтар Борбогулов жазыптыр. Мухтар Борбогулов өзү жазуучу да болуп жүрдү, анан кийин тамсилдерди да жазып жүрүчү. Анан ошо Мухтар Борбогулов, мен, Маленовтар бир институтка барып калдык, аспирантурага. 52-жылы институт бүтөр замат, биз институтту бүткөн жылы 52-жылы жаңыдан могу улуттук университетти, пединститутту улуттук университетке айландырып, бизге ошо улуттук университеттин дипломун беришти. Баягы значоктор беричи эмес беле, ошолор менен биз ошону биринчи выпуск катары улуттук университеттин биринчи выпусктарына жатабыз. Андан бүткөндөн кийин ошол тобубуз менен чогуу келип эле академияга кирип калдык. Академияда иштеп калдык. Анан мен ойлоп атам, ошо кезде академияда коллективі, Тил Адабият институтунун коллективі аябай күчтүү коллектив экен, азыр ойлосом. А жерде Юдахин иштеп жүргөн, а жерде Шүкүров деген тилчи иштеп жүргөн, а жерде Юнус Алиев иштеп жүргөн, кандай тилчи. Анын ичинде директор болуп Игорь Алексеевич Батманов, Керимжанова уже кандидат наук болуп иштеп жүргөн, Бибина Орозбаева, ушундай чоң илимпоздор иштеп жүргөн кез экен. Биз барганда ушундай коллективге кирдик. Ошо кезде ученый совет өтөбү, же башка кандай жыйындар болобу, обязательно дискуссия болчу, пикирлер менен алмашчубуз. Макул болсок жөн эле ачык айтчубуз, макул болбогонубузду. Ушундай бир кандайдыр абдан ачык ушундай ситуация эле да институтта. Эч кандай тартынбай, биз жаңыдан барган жаштар деп бизди биринчи сүйлөтүп, айттырып, пикирлерибизди угуп, ошентип жүрдүк. Абдан жакшы, кызыктуу маал эле ошол кез. Академияга Кеңешбек агай кайсы учурда барып калды? Кеңешбек бизден мурда барган экен. Биз барганда алар кызуу могу тиги Манастын баягы варианттарын кошуп чыгарганга иш жүргүзүп атышыптыр. Анын редколлегиясына редактору Юнус Алиев болуп, ага биздин жазуучулар Токонбаев, Сыдыкбековдор киришет, Маликовдор иштешет. Кеңешбек да ошо тиги иштешип калат. Ошо топ менен тиги изданияга чыгарууга Манасты даярдап атышкан кез экен. 1 жылбы, 2 жылбы иштешип калгандан кийин анан Кеңешбек мен жагып калыптырмын, айла жок, артымдан жүрүп, жанымды койбой эметип, ал тиги үй бүлөсү бар экен, 2 баласы бар экен. Анан мен такыр аракет кылып, тигинсем да битсем да такыр эле тилимди албай, бир күнү отурсам эле үйгө кирип келатат. Мен анда тиги Хрущевка үйдө турчумун, проспект Мирада. Анан бир кезде отурсам эле Кеңешбек кирип келди, бир кара чемодан колунда бар. Бул эмнең десем, все, мен келдим. Ой, эмне болду? Кандай? Жок, башка эчтеке айтпайм азыр дейт. Анан чемоданын ачсам, чемоданын ичинде бир жибек көйнөгү бар экен, өзүнүн рубашка. Анан ошо жибек көйнөгү менен калды, үстүндө кийими да жок, китеби да жок, эчтекеси жок, портфели да жок. Портфелин анан тиги эмеден алып келди, институттан алып келди. Анан ошентип кетпей койду. Ошон менен Кеңешбек экөөбүз үй бүлө болуп жашап калдык. Мына ошентип үй бүлө жашап калганыбыз бир топторго жаккан жок. Ал кезде мораль деген,
Парторг деген бар, партияға жазышып арыздарды, ЦК-ға чейин арыз жазышып, аморальный ушинтип үй бүлөсүн бузуп, тиги Асаналиев үй бүлөсүн бузуп, анан ушинтип жүрөт деп. Артыбыздан канча арыздар түштү. Кеңешбектин достору, артынан чуркап жүргөн достору кайра келип туруп аны артынан түшүп алып, Кеңешбектен өчүн ушул бир эмени биздин ошо баш бошконубузду пайдаланып, ошол менен Кеңешбекке аябай жармашышты. Ошентип 8 жыл кызматсыз жүрдү да. 8 жыл кызматсыз жүрүп, анан кийин мен 25 жыл старший научный сотрудник болуп иштеп, 250 сом алчумун зарплатым. Ошон менен экөөбүз жан сактап, анан кийин энеси да бар болчу а кезде апамызга да кичине жардам бермиш болуп, бер жакта да оокат кылып, биз абдан ушундай эме учурда жашадык. Эчтекеге ошо жылдары 8 жылдын арасында Кеңешбек 8 китеп монография чыгарды. Отуруп алып, жөн эле башын көтөрбөй ошо монографияларын жазды. Кандай сонун монографиялар. Азыр карасам, андай адабият азыр жаза турган адабиятчыларыбыз аз калды. Агайдын көзү өтүп кеткенден кийин сиз бир китебин чыгарбадыңызбы, Адабий айкашты. Китептин ичинде да бар го агайдын жазганы. Мага мындай тандоо беришти деп, же кызмат, же сүйүү деп. Ар бир нерсени өз атынан аташ керек. Ошол кездеги сезимим чын эле сүйүү болчу, болбосо ошо 80ге таяп калган курагымда ошо кантип ушу сөзүмдү айтат элем деп. Ушунчалык мен ойлогондой эмесмин, аны көргөндөй эмесмин, мага көргөзбөптүр. Анан кийин баягы кетип калгандан кийин анан кагаздарын эметип отурсам ошондой бар экен. Окуп атып ыйладым, андан бетер жаман болдум. Ушунчалык сонун жазган экен. Мен жөнүндө кандай гана асыл сөздөр айтылган, кандай гана эметкен, өзүнүн кыйналганы, өзүнүн эмне болгону, үй бүлөсүндө кандай чатак болгону, кандай кеткени, айнын жөн эле укмуштай жазыптыр. Күндөлүк дневник катары жазыптыр. И даже числосу, айы, жылы берилиптир. Анан кийин эметкен жокмун, тиги Адабий айкашына киргизген жокмун. Кичине жатсын бул материал, баягы орустар айтат эмеспи, пусть отлежится деген. Ошондой эметте жатсын, анан кийин эгерде керек болсо, кызым бар, неберелерим бар, бир кезде жарыялашар. Буну ал аябай жөн эле укмуштай, жөн эле көз жашын төгүп жазгандары бар. Ушундай. Бүттүкпү? Анда болуптур, анда. Жакшы. Рахмат эже. Дарак бир жерден көгөрөт дегендей, Москвадан аспирантураны бүтүп келген бойдон Илимдер академиясынын босогосун аттаган Раиса Заитовна өмүр бою ошол ордунда эмгектенип, бүгүнкү күндө дагы илимий изилдөөлөрүн улантып, шакирттерин тарбиялоодо. Эженин даярдаган шакирттеринин алды министр болду. Билим берүү жана илим министри Канат Садыков эженин алгачкы окуучуларынын бири. Раиса Заитовна менен биринчи анын эмгектери аркылуу мындай тааныштым десек болот. Анткени өз учурунда ошол университетти бүтүргөндөн кийин илимий темамды тандоодо мен ошол эпостордун типологиялык жагынан окшоштугу же болбосо айырмачылыгы боюнча эпостордун өзүнүн өнүгүү генезиси боюнча изилдөөлөргө кызыгып окуй баштаганда эженин эң чоң абдан мындай бийик белгиленген өзгөчө ушу башка мамлекеттерде чоң изилдөөчүлөр тарабынан абдан бийик баа алган эмгеги генезис эпоса Манас деп орус тилинде чыккан чоң изилдөөсү менен таанышып, анан ошондон кийин анан ушул жетекчи издеп же тандап калган учурда Раиса Заитовнага уже 85-жылдары аспирантурага өтүп аткан учурда барып таанышканмын. Анан жаңы ошол биринчи аспирантым дегендей ошондой башкача мамиледе иштештик. Көп нерселерди мен өзүм библиотекаларга барып, анан эжеге алып келип корректировка жасаганда эже менин көзүмчө отуруп мындай мен ушу тексттеримди окубастан алып кетип, бир 2-3 күн абдан мындай бир чоң бир мамиле жасап, карап чыгып, анан ошо кошумча өздөрүнүн ойлорун ушул жанакы
заметки на полях дейт го. Мына бул жагы жакшы болду, дагы биякта дагы бир ушундай изилдөө бар, ошону карап келсең дегендей. Анан ушундай бир немелер менен өзү дагы кошумча кайсы жерде дагы эмнелерди кошуш керек деген ой менен бир топ ушундай жардам берген жетекчи катары, илимий жетекчи катары мен ушундай азыркы учурда дагы мындай эң мен тагдырыма, илимий тагдырыма чоң таасир берген адамдардын бири деп эсептеп жүрөм. Мен айтар элем, абдан чоң салым кошкон биздин илимдин мындай өнүгүүсүнөчү, өзгөчө ушу фольклористика илимин жанагы башка илимий жана Россиядагы же болбосо дагы башка чет мамлекеттердеги илимий борборлордон төмөн калтырбай, ошону бир калыпта деңгээлде өнүктүрүүсүнө чоң салым кошкон адам катары мен дагы эле ушундай чоң баа берип жүрөм, эч качан унутпайм. Анткени биринчи мугалим, биринчи жетекчи, илимий жетекчи ошол эле баягы калыптанууда эң чоң таасир берген адамдардын тизмесине кирчү деп белгилеп жүрөм. Мен устатым жөнүндө эмне айткым келет? Бул киши илимге канча деген окуучуларды тарбиялады. Мына 22 илимдин кандидатын даярдады. Андан сырткары көз өтүп кетти Токтош Танаевдин докторлук диссертациясынын жетекчиси, менин докторлук диссертациямдын жетекчиси, Жамгырчиеванын докторлук диссертациясынын жетекчиси, Бекмухамедованыкы, Айталиеваныкы, мына өзү кандидат кылып чыгарган балдарынын кайрадан ошону бир жетелеп, экинчи этабында, экинчи бир илимдин сыноосунда өткөрүп, ошого өнүктүрүп келатып, ушу баарыбызга докторлук иштерди берип, жетектеп келе жатат да. Анан бул устат катарында бул киши кандай тарбиялайт аспирантты? Мисалы үчүн, бул киши бир багытта сүйлөсө, ошол бир теманын объектисин ала турган болчу болсо, ошонун урунттуу жерин, анан өнө турган данегин айтат да. Ошол нерсени кармап калуу керек. Ошол нерсени кармап калып, ойлонуп, ошонун тегерегинде анан эркин ой жүгүртүүгө, баягы чоң момундай бир эркин сүзүүгө ушундай түрткү берип турат да. Ички табиятында бул кишинин жазган эмгектери дагы ошондой. Мисалы үчүн, жанагы сказительское мастерство деген, же болбосо индивидуальность и традиционность сказительского искусства деген эмгеги. Мына ушул эмгектин өзү бүтүндөй Манас эпикалык чыгармасынан поэтикалык синтаксисин оодарып, аңтарып, ошонун түпкүрүнө чейин жетип, анын архаикалык катмарларынан өйдө казып чыгып, ошону тарамдап, танабына жараша иликтөөгө мүмкүндүк берген көп өрөндөрдү сейип койгон да. Мына ошонун негизинде бул киши жанагы Манас эпикалык чыгармасынын классикасына айланган Валиханов, Радлов, Жермунский, Ауезов өңдүү залкар окумуштуу классиктердин үлгүсүн алып калган киши да бул. Ошол үлгүнү бизге тартып келген ортодогу көпүрө. Бир жолу мындай болду да, бир курдай, мен аябай бир турмуштун соккуларына урулуп берилбей койбойт экенсиң, бул жашоодо. Анан кийин аябагандай бир капа болгон бир күнүм болду. Ошого эжем да күбө. Анан кийин бир топ убакытка чейин 1-2 ай, 3 ай убакытыбыз үзүлүп калды да. Анан бир жыйналышта, жакшы бир жыйналышта эжемди көрдүм дагы. Баягы адатымча отурган элдерден дагы ойлогон да жокмун ушулар тегерек үстөлдө отурат деп. Баягы чуркап барып, кучактап, анан учурашып калдым да. Анан ошондой эжем мени кайрылып туруп эле бир эле сөз айтты. Сен жашоодогу майда чүйдө нерселерден өйдөрөөк эле болбойсуңбу деди. Ушул бир эле сөз мени кайрадан баягы чөгүп турган, башка бир эмеге, мындай эмоцияга берилип турган убакта мени тартып, ошо жашоого алып келип, жашоонун күрөш дегени ушул деп туруп жандандырып, анан кайрадан илебимди илимге кайтарып келген. Мына
Менің отырған жерім ушул. Бұл академияға жаңы салынып бүткенде келгенімізге бір 20 жылдан ашып қалды ғой. Мұрда тиги эски академияда отурчубуз да. Мен академияға иштегениме 60 жыл болуптур, аспирантураны кошкондо. Ошо жакта отурчубуз, андан кийин муну бүткөндөн кийин эле көчүп келдик. Ошондон бери ушул жерде отурам. Мен Саякбайды көрүп калдым. Биринчи көргөнүм ал мен ушу 7 жашымда болсо керек. Атам жыл сайын отпуска алганда Жетөгүз курортуна бозый койдуп, ошо биз ошо жакта эс алчубуз. Ошо бозыйга Жетөгүзгө эс алганы келген бир топ жазуучулар келчү. Менин эсимде бар ушу эмелер болуш керек. Маликов, Жусуп Турусбековтер. Анан кийин Мукай Элебаев. Мукай Элебаев атамдын досу болчу, биздин үйгө аябай көп келчү. Аны мен жакшы таанып калдым Мукай Элебаевди. Анан bir күнү ошол жазуучулар менен биздин бозыйга бир тоголок киши келди, отурду, баягы чай ичишти, тамагын жеп, анан кийин тиги атам дагы бир-эки кишини ээрчитип келди. Келип анан бир кезде эле кирсем, бозыйдын ичинде бакылдап эле Саякбай Манас айтып атат. Анда мен кайдан билейин ал Манасты айтып атканын, кайдан билейин ал Саякбай экенин да кайдан билейин. Ошентип мен биринчи жол Саякбайды ошо атамдын бозуйунан көргөм. Саякбай албетте кыргыз элинин таланттуу, кандайдыр өзү 100 жылда бир жаралабы же жаралбайбы ким билет. Андай манасчылар менин оюмча эми тарихта менин колуман ажыратып алсын деп атаң булдырдырые мына ошондо көңтөрү. Ар бир манасчы ар бир айтканында кайрадан Манасты башынан аягына чейин түзүп чыгат. Ал баягы мурдага айтканында эмес. Ал ошо баягы эсинде болгон кандайдыр сценарий бар. Ошо сценарийин билет, ошо сценарийге карата айтып отуруп, өзүнүн ошо мурдага айтканынан айырмасы көп чыгат. Мен ошонусун карап чыккан элем Саякбайдын мурдагы жазганын, анан кийинки жазып алганын. Анан ошону караганда баягы салттуу болуп калган bir emeler var da saptar. Misali Manas болгондо барбай калат экенсиң, үйлөп калганса, чанаштай дардай калат экенсиң деген бардык эле манасчылар да бар. Же болбосо таң агарып атканда тараза жылдыз батканда деген баягы эмени айтып атканда да ошондойлорду келтирет. Ошондой салттуу болгон эмелердин барысы бар Саякбайда. Жылдыз деген мен аспиранткам бар болчу. Шабай, мен айттым, сен Шабайды давай жазып келгин. Бул 3 илдикти бүт билет. Аны эгерде биз жоготуп алсак дагы анан эчтеке таба албайбыз. Сен эгерде колуңдан келсе ошону жазгын деп. Анан кийин анда Манастын 1000 жылдыгына карата дирекция уюштурулган. Тиги анда Бексултан Жакиев ошо дирекциянын башында отуруп. Анан ошолор жиберген Жылдызды, Шабай Азизовду жазып келесиң деп. Анан Шабай Азизовду жазып келем деп, Жылдыз барып, жазып, анан иш кылып, бир 6 айча жазды го Шабайдын эмесин. Семетейине чейин жазып алды. Семетей сейтегине чейин жазып алды. 3 илтик жазылып чыкты. Анан кийин 95-жылы Манастын 1000 жылдыгына Шабайды чыгаралы десек, тиги Бексултан Жакиев мен ал тиги Жылдыз өткөзүптүр да Бексултан Жакиевге бая рукописти жоготуп койдум, билбейм жок кайда экенин деп. Анан мен айттым, ай, сен жиндесиңби рукописиңди берип, ушундай да болосуңбу? Эми жоголду барысы десем, жок эже, мен бер жакка дагы бастырып койгонум бар, ошол бар деп. Шабайдын речитациясы, Манастын өзүнүн бир күйү бар го, речитациясы эметип эле мындай айткан речитациясына окшобойт башка манасчылардыкына. Аныкы баягы эме бир жорга ат акырын басып баратканда
ошондой жорго аттын басышына окшош ушундай бат айтылып акырын кыйкырбайт, эмеси менен колу менен ар жак бер жака шилтебейт, эметпейт, акырын отуруп алып эле ошондой бир эмемден бир ыргак менен кетип баратып, анан кийин бир жеринде анан кайрадан көтөрүлүп, анан кайрадан төмөн түшүп, ушинтип айткан. Эмеси аябай ошону кагазга түшүрүп эметтим. Мен Жылдыздан сурасам, эме мотивин, эме анын күйөөсү композиторго бар экен, жазып алыптыр. Ошонун Шабайдын мотиви, ыргагы, Манаста айткан эмеси башкача. Эми Райса Заитовна кыргыз элине өзгөчө кыргыздын маданий, руханий мурасына чоң салым кошкон илимпоздордун бири. Ал кезегинде канча да азыркы адабият боюнча кызыгып иш жактап, бирок бара-бара элдик мураска баарынан мурда Манас эпосун изилдөөгө берилип, ошол боюнча мындай терең мазмундуу, Европанын тилимен айтканда фундаменталдуу эмгектерди жазды. Манастын келип чыгышы боюнча, генезиси боюнча, аны айткан айтуучулардын чеберчилиги боюнча, өзгөчө Сагынбай менен Саакбай боюнча, анан бара-бара жалпы эле ошол эпостордун табияты, өзгөчө баатырлык эпостордун, анан кыргыз эпосун дүйнөлүк эпостор менен салыштырып, ошол өзүчөлүгү кандай, жалпы жактары кандай, орду кандай деген маанда чоң эмгектерди жазып, илимдин доктору болду. Райса Заитовна абдан жөнөкөй мүнөз үчүн, интеллигенттүүлүгү үчүн, абдан көп окумалдыгы үчүн кыргыз маданият менен бирге башка дүйнөлүк маданияттагы мындай терең билгендиги үчүн абдан урматтайм, сыйлайм, тилегим эже дагы бар болсун, арабызда көп жашасын, илимден, чыгармачылыктан эч убакта кайтпасын. Мен ушуну тилерлем. Кыргыз филологиясынын азыркы учурдагы эң падышасы деп койсок болот, эң чоң инсаны. Себеби бул ушунча жыл өттү мына. Суверенитетти алгандан бери эле 20 жыл өттү, ошондон бери жалгыз доктор филологических наук по фольклор боюнча, Манас боюнча, фольклордун ичинен Манас боюнча жалгыз доктор болуп атпайбы бул киши. Учурунда Генезис эпосу Манас деген монография жазып, ошо доктордун немеси китеп чыккан. Бул кишинин авторитети чоң да бул жакта. Буну Алматыда, Душанбеде, Ташкентте, бүт СНГде билет муну. Чоң илимпоз катары. Учурунда Москвада жанагы героический эпос деген серия бар. Академиялык чыгарылыш деп койт, академический издание. Ошондо Манасты ушу кишинин кол астында, ушу кишинин жетекчилигинде 4 томбу же 3 том чыгып, анан 5-чи акыркы том чыкпай калган, жана Советтер Союз демесине байланыштуу ошондо чоң китеп чыкканда бизде мына ошо бар Манас боюнча. Азыркы учурда мына эми жекебиз бул эми Байгамбар жашынан да өтүп кетти, эми дагы жашасын, 90 жылдык юбилейине чейин жетсин, ошондо дагы белгилейлик. Эми кандай десем, жөнөкөй член-корреспондент, академиянын корреспондент мүчөсү, ушундай жупуну, ушундай жөнөкөй адам да, эч бир мындай эметкенде деле бирок көрүнүп турат. Мындай биринчи көргөндө сезесиң, бул чоң инсан болуш керек. Мен биринчи кезиккенде анан чоң илимпоз, илим тарапта иштешсе керек деп ушинтип сезесиң. Бирок ошону билгизбейт да башкалар, чиренип, мынтип, мына мен ушундай даражага жеттим деп абдан жөнөкөй. Өзүнүн илим жолунда Манастан баштап Сарынжы Бөкөй, Жаңыл Мырза сыяктуу кенже дастандарга чейин, Токтогул Сатылгановдон тартып Алыкул Осмоновго чейин кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгынын, профессионалдык адабияттын ар кыл мезгил мейкиндиктеги проблемаларын жан дүйнөсүнөн өткөргөн окумуштуу, бүгүн дагы бир жагынан өзүнүн илимий иштери менен алек болсо, экинчи жагынан белгилүү адабиятчы, филология илимдеринин доктору, профессор жубайы Кеңешбек Асаналиев артында калган мурасын иретке салып, четинен окурмандарына тартуулап жаткан учуру.
аккан арыктан суу агат дегендей, ата энесинин жолун жолдогон Асел дагы илимде изденип, экинчи жагынан агай менен эженин неберелерин тарбиялап жаткан учур. Бүгүнкү биздин айткандарыбыз белгилүү окумуштуу филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз ССРнин Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Раиса Заитовна Кыдырбаева жөнүндө айтылчу сөздөрдүн чети гана. Сөзүбүздүн акырында илим деп жан өрөгөн бул үй бүлөгө бакубатчылык, бейкутчулук тилейли.